Айтамын. Чоңулгула. 2012 жыл 3 октябрь Бишкек шаарында абый алдында Кумтөр алтын кенине байланыштуу Атажурт партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдардын катышуусунда тынчтык митинги башталган. Андагы негизги талап Кумтөр бир уч кызыктар тараптарга эмес, кыргыз элине иштеши керек. Келип сүйлөрдүн алдында бул жигит айтып атат. Бизге $10.000 предлагать этти дейт. Кумтөрдү мактап, Жапаровду тескерисинче жамандап чыгып бергиле, биз силерге $10.000 беребиз деп айтты дейт. Мына бийликтин жүзү. Бүгүнкү бийликтин жүзү. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Ошондо мен айтар элем, көп сөз айта берип, бири-бирибиздин башыбызды оорута бербестен, биз бүгүнкү күндө саясатты, бүгүнкү күндөгү мамлекеттик түзүлүштү, бийлик орундарын өзгөртүшүбүз керек. Мына ошондо гана өзгөртүү болот. Туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Аянтка чогулган миңдеген кишилердин коштоосунда Кумтөрдү улутташтыруу талабын ак үйдө отургандарга жеткирүү зарылдыгы айтылып, Атажурт фракциясынын 3 депутаты Жогорку Кеңештин алдына барышкан. Бирок күзөт кызматынын кызматкерлери кайтарып турган дарбазага келгенде каршылык күчөп, чыр-чатак орун алган. Жарымыбыз барып кирип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетине жатышыбыз керек. Мен бүт элге, бүт журтка айтамын. Чоңулгула. Чоңулгула. Эгерде биз азыр сүйлөп тарай бере турган болсок, эч нерсе чечилбейт. Чечилбейт туугандар. Бул окуяга байланыштуу Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров КМК тарабынан дароо камакка алынган. Камакка алууда мыйзам бузуулар орун алганын Атажурттун депутаттарынын адвокаттары айтып чыгышкан. Бирок ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова мыйзам бузуу болгон эместигин билдирген. Конституциянын беренелерин, ошону менен жазык кодексинин мыйзам беренелерин бузбадым деп ойлойсузбу? Убактымды токтотпогула. Жылгыз Айтибаевна, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Сиз айтып жаткан депутаттарды кармоо убагында эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мен кандай мыйзам бузууларды мен өзүм талкууга жаздым, ошондо айтайын. Азыр эмес экинчи суроом. Эмне себептен мыйзам ченеминде депутаттарды кармоодо сиз гана колуңуз менен кол кое аласыз да, токтомболобу? А эмне себептен Жээнәлиев дайыма кол коет? Кылмыш ишин мен козгойм. Ал мыйзамда так жана даана жазылган. Эгерде мен жок болсом, мисалы үчүн командировкада болсом, анда менин милдетимди аткаруучу адам кол коет. Мындай случайлар болот кээде. А негизи мен өзүм козгойм. Бөлөк процессуалдык документтерге тергөөчү өзү эле кол коюп, өзү чечимдерди кабыл алат. Сот органдарында иштейби, прокуратурада иштейби, кайсы кызматкер болбосун жооп берип калышы
мыйзам ченеминде айтылган. Тергөө тобу Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровга кылмыш кодексиндеги 2 берене конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык таштоо, бийликти басып алууга аракет кылуу боюнча айып койгон. Кылмыш иши козголуп, алгач депутаттарды Бишкектин 1-май райондук соту 2 айга камоо чечимин кабыл алган. Бирок кылмыш ишинин козголушунун өзү мыйзамды одоно түрдө бузуу менен жүргөндүгүн ошол кездеги эл өкүлдөрүнүн айрымдары айтып чыгышкан болчу. Ошондуктан соттоочулардын бөгөттөө чараларын өзгөртүүгө сот негиз жок деп эсептейт. Айда Жеңишбековна, сиз азыр айттыңыз парламентке, вы превышаете свои служебные полномочия деп. Мен айтып коер элем, сиз действительно превышаете свои полномочия. Бул күндөрдө өтөт, башка күндөрдө келет. Ар бир адам жасаган ишине, кылган аракеттерине мыйзамсыз жооп бере турган күн келет. Мыйзамсыз кадамдардын башкы прокуратура тарабынан жасалып аткан бул жакшылыкка алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамы 28 берене 1-бөлүк. Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш жаза иши башкы прокурор тарабынан гана козголушу мүмкүн. Кылмыш ишин мен козгойм. Ал мыйзамда так жана дана жазылган. Эгерде мен жок болсом, мисалы үчүн командировкада болсом, анда менин милдетимди аткаруучу адам кол коет. Мындай случайлар болот кээде. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзамы 11 берене 2-бөлүк. Башкы прокурордун 1-орунбасарлары болот. Аларды Кыргыз Республикасынын президенти башкы прокурордун сунушу боюнча кызматка дайындайт жана андан бошотот. Мен айтып коер элем, сиз действительно превышаете свои полномочия. Бул күндөрдө өтөт, башка күндөрдө келет. Кайсы бир кичинекей мыйзамды бузган үчүн шылтоолоп, бирок анын артынан аябагандай оор жазаны, статьяны коюп саясатчыны күнөөлөш, бул аябагандай мамлекеттеги мыйзамды биринчи кезекте бийлик өзү бузуп атат деген ойго бизде түртө турган нерсе. Бийликке тең ата болуп, бийликке үнүн угузган атуулдарды ушундай ыкма менен үнүн басып, жол болсо ошолорду алсыратам деген ыкманы ошондой менен шуулдангандардын баардыгы азыр түгөлү боюнча келип эле азыркы бийликтин колтугуна кирди. Ошолордун кылган методикасы. Бүгүнкү күндө күтпөгөн, ойлонбогон, мыйзамга жатпаган беренелер менен камалып калышы дагы бул этеги жакшылыкка алып келбейт. Бирок мындай мыйзам бузуулар тууралуу кезинде канча ирет айтылганы менен эч кандай натыйжа болгон эмес. Ал эмес Ташиев менен Жапаровдун тарапташтары тарабынан өткөрүлгөн массалык нааразычылык акцияларына да маани берилбеген. Көз жашын тыя албай, аргасыздыктан ачарчылык жарыялап сыздаган апалардын да үнүн уккан киши болгон эмес. Ташиевке! Боштандык! Кумтар! Элге! Кумтар! Элге! Ташиевке! Боштандык! Ташиевке! Боштандык! Balamı çıkarıp vermeyince toktatmayız hiç. Şu oturağız şiyette kanca olsayan balamızı çıkarıp versin. Bir günden bir güne catat bala. Ne güne kanıga catat ol. Hiç günahsız yok catat. Çıkarıp versin gideriz. Çıkarıp vermesi oturuveriz. Yıl boyunca olsayan oturuveriz. Maylı bir canımız kurban şu balaga. Agar bala kança bizge jakşılık kılgan, kança elge jakşılık kılgan. Şonu körelbey atat, çoğdur, körelbey atat. Ettip tuzaka düşürüp al işte balamdı. Şu balam çıkarıp versin, anan keyin keteveremiz. Bizden balalarımızın niçin kalmaydın, ne jamanlık kıldı elge. Bizge oşoğla katın tuğgan oşonuyam. Bizge boru orusun kiçine. Мына 4 айдан бери мамлекеттик күч менен басып алуу
жана мамлекеттик күч менен мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады деп мени камакта кармап отурушат. Мен айтып кое берлем, эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес болчу. Себеби дегенде, өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Бир дагы биз куралыбыз болгон эмес. Колубузда бир дагы ташыбыз болгон эмес. Бир адамдын бетине чыйганда жокпуз, бир адамга жаман сөз айткан жокпуз. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Себеби мен эл тарабынан шайланган депутатмын. Ола турган эмес, сиз сүйлөңүз анда прокурор. Эмне үчүн мага айтасыз, буга айтпайсыз? Мен дагы ошо прокурордо ойлоо укугум бар. Кетирисинче, Ташиевди 2010-жылдагы июнь кылгасында элди тынчтыкка чакырып болгон аракеттерин көргөнү кайра өзүнө каралоо үчүн колдонула баштаган. Аны улут жол катары коомчулукка жаман көрсөтүү саясаты жүргүзүлгөнү жашыруун эмес. Эртеси 14 июнь күнү кайрадан 20 миңдей эл Жалал Абад шаарынын Борбордук айынтына чогулуп, сузакты, сампаны тазалайбыз деп жөнөп калды. Куралданып алгандар көп эле. Окуя өтө курчуп, эл сүрүлүп, Айгүл универмагынын тушуна жетип калды. Ошол жерде солдаттар минип жүргөн БТРди токтотуп, суранып, жолго туура койдуруп, элдин жолун тороп, БТРдин үстүнө чыктым да элге кайрылдым. Эч ким укчудай эмес, ызы чуу. 2 күндөн бери эл менен жолугушуп, сүйлөй берип, үнүм да чыкпай калды. Жаныма бир үнү каттуу чыккан адамды алып, анын кулагына айтып, ал элге жарыя кыла баштады. Элим дедим, мен силерди сузакка өткөрбөймүн. Мен алдыдагы трагедиянын масштабын көрүп турам. Ал жакта жүздөгөн адамдар куралчан турат. Силердин араңарда да куралчандар көп экен. Мен силердин да алардын да өлүмүн, аккан каныңарды көргүм келбейт. Эгер сузакка өткүңөр келсе, мына мени атып, өлүгүмдү тебелеп туруп, анан өткүлө. Бул кайгылуу кагылышуулар, ызы чуулар менин көкөйүмө көк таштай тийди. Менин кунумду эч ким куубайт, сөз берем. Ушул каргашаны токтотуш үчүн мен өзүмдүн жанымды бергенге даярмын. Тирүү турсам силерди сузакка өткөрбөйм дедим. Бардык билет да мунчу, ошондо ошо Ташиев камчы элди арасынан, талпанын арасынан атылып чыгып, кыргыздар эме кеп калган Кургобойго. Сузакка киребиз деген жерден анан токтотуп туруп, мени сыйласаңар,
şu toktaysyňlar. Birinçi meni öldürgüle. Özbegini hem ölügünü körbeyin, Kırgızını hem körbeyin. Ben bir yakın özüňer bilesiňer deyip şu adamı toktatkanda bar yok şu kelişim bilen jakşylyk bilen bütkönde berdi. Ya taşıyıp bolganını bilmeybiz, ne bolýan bir ýagdan özü. Taşıyıp uruş toktatypdy dep gap çykypdy, oşunda hiç kaka jilmey oturargamyz biz, hiç kimdike düşmagamyz. İnsap bergen eken oşu bala toktatyp koýuwdy, näkigin pata dua kılıp oturardık oşu balaga, amat tiledik. Unday boldy, ana şunu kamçı kelip korkmay oturýar, hiç näse bolmaýdy degen yerleri boldy da. Ana şunun için kamçı bitte bir melize gelip ya başka gelip bir toktatgan ya başka yeri yoktu. Öz gözüm menen gördüm men kamçının oşonda bayağı Suzakdagı özbekler menen Kırgızda miңдеген özbekler Kırgızlar kırılışıp ketmek. Kamçı oşol jerde elden astına çıkıp el bir gana kamçını uktu oşonda. Kana oşol учурда azırkı tың çıkmamın degen kıyındardın birin görgönüm jok men. Бул тарых үчүн айтып коюш керек. Муну биз бүгүнкү күнү келип анан кийин тескери бир саясат, бир кара пиарга айлантырбашыбыз керек. Камчы Ташиевдин ролу абдан зор былтыркы ошол окуясында. Патриоттук үчүн ошол кабалаңдуу күндөргө активдүү катышып, кам төгүүнү токтотконго катышкан. Мен ойлойм, Камчыбек Кыдыршаевич баягы Кыргызда улутчул болуп, анан урушту, жаңжалды баштаган, анан согушту уланткан баягы үндөгөн эмес. А киши наоборот өзлөрүнүн баягы туура чечимин кабыл алып, şu Kırgız, Özbek jarandарын ортосундагы баягы жаңжалды токтотконго активдүү катышкан адам катары мен баалайм ошону. Мамлекетибиздин башына караган күн түшүп турган маалда, мамлекетибиз чөгүлөп турган маалда, анын арасында Кыргыз элибиз чөгүлөп турган маалда мен эч качан сайрандап, же болбосо өзүмдүн жанымды сактап жатып ала албайт болчумун. Эми июнь окуясы бул мамлекетибиздин тарыхындагы эң каргашалуу окуялардын бири боюнча эстен калды да. Демек, ушул каргашалуу окуялардын кайсы бир деңгээлде зыянын кабыл алган, зыяны тийген адамдарга ошол өкүнүчүн, кайгысын жеңилдетиш бүгүнкү күндөгү бийликтин түздөн түз милдети. Эгерде биз дагы деле ошол июнь окуясына тиешелүү болгон күнөөкөрлөрдү, ошолордун башчыларын, ошолордун катышуучуларын, ошолордун аткаруучуларын жазая албасак, жазага тарта албасак, жазага ким тартыш керек? Жазага бийлик тартыш керек. Эл тартпаш керек. Эл жазага тарта турган болсо, чоң тополоң болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бийлик ошол адамдарды жазага тартыш керек. Отунбаеванын бийлиги болобу, Атамбаевдин бийлиги болобу, Текебаевдин бийлиги болобу, же болбосо бүгүнкү күндө Жээнбековдун бийлиги болобу, айырмасы жок. Ким болсо дагы бийликте отурган адамдар жазага тартууга милдеттүү. Ошондуктан бул маселеге али чекит коюла элек. Мен ушул маселени 2010 жылы 10 июндан 15 июнга чейин түздөн түз 5 күн ушул окуянын катышуучусу катары көптөгөн фактыларды, көптөгөн адамдарды, көптөгөн тарыхый окуяларды бүгүнкү күндө эсимде кармап жүрөм. Адам катары менин өмүрүмдөгү эң бир чоң бир жүрөгүмдө, акылымда, эсимде так калтырган окуялар болуп калып атат да. Ошондуктан ошол окуялардын хронологиясын мен билген, мен көргөн, мен катышкан хронологиясын баштан аяк даярдап, мен китеп даярдап атам да. Ошол мен даярдаган китепте 2010 жыл тарых сабактары деп аталат. Китепте көптөгөн саясатчылардан, көптөгөн белдүү адамдардын, мамлекеттик ишмерлердин, мамлекетте кызмат кылгандардын, жана бүгүнкү күндө да кызмат кылып аткан адамдардын аттары аталат. Алардын ошол окуяга тийиштүүлүгү, кандай деңгээлдеги тийиштүүлүгү, оң жана терс таасирлери боюнча аттар аталат. Чынында көптөгөн адамдар менен капа болушу мүмкүн. Көптөгөн адамдарга бул өтө каттуу тийиши мүмкүн. Бирок мен чындыкты айтууга милдеттүүмүн. Мен бирөөнү жакшы көрүп, бир саясатчыны жаман көрүп, ал окуяларды бекитип кое албаймын. Ал жерде болгон окуялар, мен сүйлөшкөн адамдар сүйлөшкөн ошол жерде көпчүлүктүн болгон кайгысы кимдин кесепетинен болду, эмне үчүн болду, жана муну кантип токтотсо болот деген өзүмдүн жеке анализимди чыгарып, ошол китепке топтоп атам да. Кудай буйрса бул китеп
бүгүнкү күндө bir 60-70% бүтүп калды. Мен үчүн өтө оор болушу мүмкүн. Оор болушу мүмкүн, мен муну сезип турамын. Оор болушу, көптөгөн адамдар менден кол үзүшү мүмкүн. Көптөгөн адамдар мени жаман көрүшү мүмкүн. Көптөгөн саясатчылар, белгилүү адамдар кайсыл бир деңгээлде өмүр бою мени жаман көрүп өтүшү мүмкүн. Бирок миллиондогон адамдар жакшы көрөт. Бирок бул чындык мамлекет үчүн керек. Бул чындык тарых үчүн керек деген ойду айткым келет. Бирок 2013-жылдын июнь айында Бишкек шаардык соту Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдарды актаган чечим чыгарып сот залынан бошотулду. А бирок эл өкүлдөрүнө түйшүк салгандар эч кандай жаза тарткан жок. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Мамытов Талантбек Турдумаматович, Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-чы беренеси аркылуу 3-4-чü беренеси аркылуу 28-чи беренеси аркылуу 295-чи беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Кылмышты тергөө убагында одоно мыйзам бузуучулуктарга жол берип, сапасыз көзөмөл жүргүзгөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянова Айда Жеңишбековнага карата Кыргыз Республикасынын президентинин көңүлү бурулсун. Аталган кылмыш боюнча жай аныктамада көрсөтүлгөн мыйзам бузууларга жол берилген фактылар боюнча тергөө тобунун башчысы Исмаиловдун аракети Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында талкууга алынсын. Жай аныктаманын көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын президентине жана башкы прокуратурага жиберилсин. Жай аныктамага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретине даттанууга укуктуу. Түшүнүктүү аныктама өкүмдөр соттук отуруп жабык деп жарыялады. Мыйзамдын гана чегинде чечим чыгарган үчүн биз ыраазыбыз. Журналист эртеге туруп бүрсү күнү биз чоң пресс конференция беребиз. Мына ошондо бардык нерсени айтабыз. Азыр биз бардыгына ыраазбыз биз. Рахмат. Булар өзүлөрү көрдү, биздин таза ак экенибизди. Көрүп, ошо туура мыйзамдуу чечим чыгарышты да. Ошон үчүн буларга рахматыбызды гана айтышыбыз керек. Анан бүтүндөй Кыргызстандын судьялары ушул судьялардан пример алыш керек да. Бардыгы толугу менен акталды. 297 статья боюнча кыскартылды. Себеби ал боюнча депутаттардын уруксат алыш керек экен, анда уруксат алынган жок. 295 статья толугу менен далилденген жок. Ошондуктан булардын айыбында кылмыш курамы жок болгондуктан аны толук аныкталды. Кызыгы, ошол 2013-жылдын 9-апрелинде кылмыш дүйнөсүнүн лөгү атыккан Азиз Батукаев ден соолугуна байланыштуу деген негизде түрмөдөн чыкты. Анын мындай бошоп кетишин негедир? Ошол кездеги башкы прокурордон тартып, жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине чейин баары бир добуштан туура жана мыйзамдуу экенин айтып турушкан болчу. Ушундай оорулар болсо, анда бул адамдар бошотулат деген деп турса, менден эмнени күтүп атасыз? Мен эмне деп айтышым керек азыр? Туугандары кайрылып атат, өзү кайрылып атат, омбудсмен кайрылып атат. Аягында анан ошолордун кайрылууларынын негизинде анан кисин кайрылып атат. А бүгүн мен болгон мыйзамдар менен иштеп атам. Эгерде ал ошол жерден өлүп калганда, Батукаев өлүп калган, ал жөнөкөй адам эмес, ал дүйнөдөгү белгилүү адамдардын бири. Анда дагы өтө чоң чыр болмок дүйнөлүк масштабта. Алар менен байланышыңыздар бар беле? Мурун байланышыбыз жок. Анда эмне себептен сиз врачталарга кошуп бердиңиз? Турсунбек Акун агабызга көп барчу, жардамын сунуштачу. Кийин Азиз катуу ооруп калганда биз Акунга өзүбүз барып жардам сурадык. Ошондо ал бизден баскан турганына, ар кандай документтерди бүтүрүүгө акча сураган. Чеченстандагы туугандар болгон акчабызды чогултуп, менин жолдошум Адам Хамидов Акундун колуна жеке өзү $100,000 берген. Акун ошол окуядан соң жайында Бакуга учуп келип, андан кийин Грозный шаарына келген. Ал жерден дагы өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, расмий адамдардан $400,000 сураган. Биз акча берген жокпуз, бирок жакшы тосуп узаттык. Яха Батукаев коноктогон эшик менен конокко Яха Батукаев барган жокмун. Ага Грознойдун ортосунан жолуктум. Ошол жакта жүрүптүр Аяб Батукаев. Жолукту, бүттү, бир адам менен жүргөн экен. Болду, кетип калды. А мени 95-жылы мен Чечняга баргандагы 1-2 досум бар эле, чечен бала. Мен чалып койгом, телефондор алар күтүп алып, ошолор коноктоду.
Бүгүн эми ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова да убактылуу камакка алынды. Тергөөдө Батукаевди бошотуу операциясынын ишке ашырылышындагы конкреттүү далилдер негиз болуп турганы айтылууда. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо, ал кездеги өзүнүн камалышы менен Батукаевдин бошотулушунун байланышы бар деп эсептейт. Аида Жеңишбекова боюнча мен бүгүнкү күнгө чейин бир дагы интервью берген эмесмин, бир дагы жаман сөз айтпадым, бир да жолу аны күнөөлөгөн эмесмин. Күнөөлөгөнгө өтө көп далилдер болгон. Бирок ошол эле мезгилде мен унчукпай келгем да. Мен унчукпай келгем себеби дегенде мен айтсам дагы башкалар ошо өзүнүн өчүнө алып атат. Өзүн ошол мурдагы убакта камап койгондо койсо жаман көргөндүгүн эми чыгарып атат деп айтпасын деп аял кишиге теңелбейин деп мен унчуккан эмесмин. Бирок Кудайга койдум, Алла Тааланын алдында ким күнөөкөр болсо жоо берет деген маселени ар дайым айтып келе жатам. Эми азыр бул боюнча дагы мындай бир чоң деле бир маселе көтөрөйүн деген жерим жок, бирок ошол эле мезгилде мен чындыкты болгону айтып коюшум керек. Элибиз, журтубуз, мамлекетибиз, ушул жерде жашаган ар бир элибиз, адамдарыбыз ушуну билиш керек. Билесиздер, Батукаевди 2013 жылы апрель айында бошотушкан. Ал эми бизди болсо 2012 жылы октябрь айында камашкан. Бизди камакка апарып камап алып туруп, анан кийин ушул мамлекетке кыянатчылык жасаган маалда айтканга, же болбосо айтканда сүрөп ошону бир маанисин чыгарган адамдар аз калды дегенденби бизди камап туруп, анан Батукаев чыгарышкан да. Анан Батукаев чыгарышкан. Мен ушуга мына эми гана сара эсеп салып, азыр ошол ойлоп отурам да. Эгерде биз ошол маалда камакта болбогонубузду Батукаев чыгарыша алмак эмес. Мен жеке Садыр Жапаров буга жол бермек эмеспиз. Так. Ошол маалда мына азыр ойлоп көрсөм, Салянованы камашты. Ген прокурорду, мурда иштеген ген прокурорду жөн эле апарып камап коюш бул оюн эмес да. Бул жөнөкөй эле бир оюнчак эмес, жөнөкөй эле бир саясий куугунтук эмес, бул жөнөкөй эле бир бирөөгө бир жамандык кылайын деген ой эмес да. Демек бул жерде ошол Аида Салянованы камаганга толук бойдон көрсөтмөлөр, доказательстволор, фактылар жана адамдар толук жетиштүү болгон. То есть аны камаганга бардык жактан, юридикалык жактан топтолгон далилдер жетиштүү болгондо ошон үчүн камаган деп ойлоймун. Андай кылбаса жөн эле кечээки ген прокурорду алып барып камап коюш бул саясий куугунтук боло албайт андай. Бүгүн эми ошол 2012-2013 жылдары сызда быйлаган энелердин көз жаштарын эске салган көрүнүштөр кайра кайталанып жатканын байкоого болот. Бирок эми орундар алмашкан. Кечээ камакка алуучулук вазыйпасын аткарып жүргөндөр да, аларга буйрук берип пайдалангандар да бүгүн эми өздөрү темир тордун артындагы өмүрдүн өтүшүн жон териси менен сезип турган жак. Билишет Айданын кандай иштеп, кандай таза жүргөнүн, эл билет анын кандай иштеп, кандай жүргөнүн. Кызымды муурикинде аш деген жерине муунда каралап атса, мындай болбош керек да. Бул эмне өлкөдө жашап атабыз? Биз өлүп эле тынышыбыз керек. Мыйзамсыз өлкөдө балдарыбыз кантип жашайт? Кантип ушу кичине бир эрктүүрөөк болуш. Бегүнөдөн бегүнө жатат бала. Не күнөө каныга жатат ол. Hiç günahsı yok.